Арыбаңыздар, достор, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Кийинки суроо Илим байке, ассаламу алейкум, кандайсыз? Сиздин постторуңуздун бирин да калтырбай маани берип көрөм. Саякат кылганыңыз аябай жагат. Келе жаткан жыл Баткен, Лейлекеде келесизби? Саякаттап пландарыңыз барбы? Келсеңиз качан келесиз? Кызык болуп жатат. Же бир атайын ролик тартайын деп келесизби? Алдын ала рахмат деп жазыптыр. Бул суроону ушул YouTube каналга дагы чыгарайын деген себебим мындай да. Бул жакшы суроо. Көп киши айтат, бизге да келиңиз, бул жака да келиңиз, бул жерде көрүп кетиңиз, тигил жайлоону көрүңүз, бул тоого чыгыңыз деп айтат да. Көп киши жазат. Себептен да көбү билет, мен ушу өзгөчө ички саякатта көп жүрөм. Анан ушуну тартып калганда, чыгарып калганда ушуну көп жазып калышат да. Баарыңыздарга чоң рахмат, урматтуу кыргыз эли, кутмандуу кыргыз эли, кымбаттуу кыргыз эли. Мен аябай ыраазымын. Мен бир жерге барып калганда үйгө чакырасыздар, дайыма келип даам татып кетиңиз, коз союп берелик деп башка көп нерселерди жазасыздар. Аябай ыраазымын да, аябай ыраазымын. Анан муну чыгарган себебим мен мындай нерсени айтайын дедим да. Урматтуу мага катталуучулар, мени көргөн угуучу көрүүчүлөр. Саякат, мен дайыма айтып келем, өтө маанилүү деп. Анан биз болсо саякат деселе келип эле акчага такай беребиз. Анан көбү дагы багы ар кайсын жаза берет эмеспи, бул деген акчаны толтура урдап алган, антинтет депчи. Могул негизи эбин тапса, эгер алыс жакка саякатка барбаса дагы ушу Кыргызстандын ичинде эле көп кызыктуу жерлер бар. Негизи кыргыздын басымдуу көпчүлүгү эле ушу өзүнүн айылынын, өзүнүн районунун, өзүнүн аймагын, анан аркы тоонун ошону көрүп эле аркы тоонун ар жагын көрбөй эле өлүп кетет да, тилекке каршы. Анан ошо мен дагы тамашалап айтып калам да, баягы Кыргызстаным деп жөн эле куру эле патриот боло бересиңерби, жок дегенде ошо Кыргызстан үчүн өлөм дегенге жараша Кыргызстандын көбүрөөк жерин көрүп алып анан өлөм десеңер жакшы болот эле, жөн эле өлөм дей бербе деп тамашалап калам да. Мен мындай деп айтайын деп атам. Сөз түрдө Баткенге дагы, Жалал Абадка дагы, Ошко дагы барам сөз түрдө. Мен силерге мындай өзүңүздөргө караш, мындай салыштырыш үчүн эле, баа бериш үчүн эле бир нерсени айтайын дедим да. Туугандар, мен бир учурда айттым эле, Кыргызстандын ар бир бурчуна чейин барып чыкканга аракет кылам депчи. Ошентип өзүм сөз берип койгом да. Анан ошо эркин акырындап ишке ашырып атам да. Ошо ашыргандан беричи элестеткиле таң каласың. Мен 2 жыл бою Нарынды дегенде өзүм төрөлүп өскөн Нарынды 2 жыл кетти тегеренип бүткөнгө. Нарынды эми тегеренгенде кандай, эми мисалы жок дегенде 1 айда бир жерге чыгам. Болбосо 2 жумада бир жерге чыгам да, Нарынга. Элестеткиле. 2 жыл бир Нарын облусун араң дегенде айланып, ошондо дагы Нарындын өрөөнүн ичинде мен көрө элек толтура жер бар, таң каласың. Ушундай сонун керемет жерибиз бар, өлкөбүз бар, бирок ошону чекесин да билбейбиз да. Мына көбүңүздөр мага жазганда ойлоп атасыздар да, мени баягы көрүп, ушу көп саякат кылат деп элестеттиңиздер. Көп саякат кылат деген мен Нарынды 2 жыл тегерендим. Азыр бул жылы мен ушу көлдү тегеренип бүтө албай жатам. 1 жыл болду. Дагы толтура кызыктуу жерлер бар көлдөчү. Кээ бир жолдору ушу кыш болуп, жол жабылып, барчу жолдорун издеп атабыз. Мен бүгүн эле мисалы ошо бара турган балдар менен бүгүн эле сүйлөшүп, кайсыл жерге бара алабыз, кайсыл жерде жол ачык, кайсыл жерге жанагы чоң машиналар бара алат экен, жып бара алат экен деп ошо эркини сураштырып бүгүн эле талкуулаган учур болчубуз да. Көлдү көрүп бүтө элекпиз. Элестеткиле канчалык. Анан мен сөз түрдө барам, кантип барбайм? Мен Баткениме да барам, Ошума да барам, Жалал Абадыма да барам, ошол жактын баарын тегеренип карап чыгам сөз түрдө. Өзүм сөз бергем себептенде өлкөм үчүн өлөм дей берем, бирок ошо эрке өлөм дегенге жараша ошол өлкөмдү көрүп билейинчи депчи. Ошондуктан мен силерге да кеңеш берем, туугандар. Саякат, кичинекей саякат болсо дагы аракет кылгыла. Бул деген силердин ошо дүйнө таанымыңарды кеңейтет да, билимиңерди жогорулатат, бул тажрыйба берет, билим берет. Жана мен айтпайм, Меккеге барып келип, эбегейсиз толтура билим алдым деп чекесин чыгарып айтып атам да.
Анысыңарындай силер ар бир кайсы жакка коңшу айылга барсаңар да, коңшу коктого барсаңар да жаңы нерсе көрүп келесиздер. Жөнө турбагыла үйдө отура бербегиле туугандар. Бош болуп калса эле чыккыла. Жок бошобойм десеңиздер дагы кичине ар бир жылдырып бир күн болуп калса да чыга калып, таңдан чыга калып, барып кечке чейин барып келе калгыла. Ошентип эле сиздин чакыруңузга чоң рахмат. Мен сөзсүз түрдө келем. Сөзсүз түрдө келем. Урматтуу иним, ушу мага жазган иним, сөзсүз түрдө ал жака барам, барбай койбойм.